Алмазбек Атамбаевдин досу Сооронбай Жээнбеков эмеспи? Алмазбек Атамбаев Ошто иш сапарында досу тууралуу кеп кылды. Анын оозунан досу президент болуп калышы толук мүмкүн деген сөз чыкты. Ал Сооронбай Жээнбеков болуусу керек. Анткени анын отставкасын кабыл алып жатканда Сооронбай Жээнбековдун ишине жакшы баа берип өткөн. Сиздин өкмөтүңүз менин президенттик мөөнөтүмдөгү мыкты өкмөттөрдөн болду. Сизге жүктөлгөн милдетти толугу менен аткара алдыңыз деген президент. Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого талапкер болуп катталгандыктан ал 21 август күнү кеткен. Артыма эч кандай мураскер калтырбайм деген президент артына досун калтырабы? Менин дагы 1 декабрга чейин мөөнөтүм бар. Мен кызматыман кеткенден кийин мына көрүп турасыңар. Ишенген мен деле ойлоп турам, Кудай буйруса, ишенген бир досум президент болуп калабы деп. Өзүм өстүргөн мына жаш жигит премьер-министр болду. Жаштар келди өкмөткө. Алар албетте мен ишенем, ушу мен баштаган жол менен кетет. Ошо иштердин арасында бүтпөй алган иштерди көз салып турат. Анын арасында албетте ушу ынтымак айылынын маселелери